Өтөркалиев атындагы Чолпон жалпы орто билим берүү мектеби адаий окуу сабагы 2-класс. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайларыңар кандай? Жакшыбы? Анда балдарым, китебиңердин 159 бетиндеги жаңы тема менен таанышабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мактанчак короз. Автору Байтемир Асаналиев. Сабагыбыздын максаты менен таанышалы балдарым. Ырда сүрөттөлгөн окуя боюнча таанышасыңар. Короз үй канаттуусу болорун билесиңер. Короз жөнүндө кызыктуу маалыматтарды аласыңар. Үй канаттууларына аяр мамиле кылууга, сергек болууга тарбияланасыңар. Анда эмесе балдарым, мени менен биргеликте кун коюп көз жүгүртүп окугула. Каккылап короз канатын, кабарлайт таңдын атканын. Унутуп коюп окууну, уятка уктап жатканың. Актан да чочуп ойгонду, ал окуусун ойлонду. Ал кап жатты ичинде, аны ойготкон корозду. Ойготтум, деп актанды, койкоңдоп короз мактанды. Короздор менен чокушуп, мойнунда жүнү аз калды. Балдар, мактанчак короз ырсаптары силерге жактыбы? Мага да абдан жакты. Анда эмесе суроолорду окуйун. Ырда актан корозго эмне үчүн рахмат айтып жатат деп ойлойсуңар? Силер да эртең менен короз ойготкончо уктай бересиңерби? Анда эмесе ушул суроолорума жооп бергиле. Андан кийинки Соң көл жайлоосунда деген ырсаптарын дагы окуйун. Кун коюп мени менен биргеликте көз жүгүртүп окуйсуңар. Соң көл жайлоосунда. Чоң атам менен чоң апам Соң көлгө барып жайлаптыр. Неберем кымыз ичсин деп желеге бээ байлаптыр. Кубалап кулун кармаштым, кырашып жылкы айдаштым. Эрке кыял мүнөздү эртүүлүк менен алмаштым. Шамалдан коркпой чуркадым, мөндүрдөн да буйталдым. Чоң апам сааган бээ сүтүн жылуулай урдап жыргадым. Түбүндө көлдүн туйлаган балыктар менен сүйлөштүм. Жапжакын экен асманы, нурунан кармап күндөптүм. Мына балдар, Соң көл деген чыгармасындагы ырсаптары жактыбы? Балдар, силер жайлоого барып көрдүңөр беле? Ал жерден бээнин сүтүнөн жасалган кымыздан ичтиңер беле? Кандай гана сонун, кымыздын даамы, жайлоонун керемет жаратылышы кандай гана керемет. Анда эмесе балдарым, өзүңөргө жаккан ушул 2 жайдын бир күнү деген 3 ырдан өзүңөргө жаккан ырсаптарын жаттап, мага аудио жана видео аркылуу кетиресиңер. Эмесе балдарым, сак саламатта болгула. Көңүл бургандарыңар үчүн чоң рахмат, менин сүйүктүү окуучуларым. Мен берген тапшырмаларды өз убагында аткарып жатасыңар. Мен силер менен сыймыктанам.